Кытайда чочко кармаган фермалар эт өндүрүүдө жасалма акыл колдонуп жатат. Чочконун жүрүм-турумуна байкоо салган жана ден соолугун ченеген атайын жабдык колдонулууда. Чогулган маалыматтын жардамы менен фермерлер жаныбарларга качан жана кандай эмдөө кылыш керектигин аныктайт. Бул жабдыкты чыгарган Alibaba уюму мындай ыкма чарбачылыктын жигердүүлүгүн жакшыртат жана жаныбарлар арасында өлүмдү азайтат деген үмүттө. Жакынкы келечекте дрондор жалгыз гана асманда учпастан суунун алдында да жүрө баштайт. Каролина штатындагы университеттин инженерлери асманда учкан жана суу алдында субмарина сыяктуу сүзгөн дронду жасап чыгарды. Окумуштуулардын айтымында, Eagle Ray аттуу дрон суунун үстүндө калкып батареясын кубаттап алат. Ошондой эле бул дрон суу алдында жана жер үстүндө жаратылышты тасмага тартат. Кышкы Олимпиадада спортчулар алтын медаль үчүн мелдешип жатса, Олимп оюндары өтүп жаткан Пхенчхандын жанында роботтор да лыжа тебүү боюнча жарышка катышууда. $10,000 түзгөн байге үчүн 8 робот командасы ат салышты. Бирок роботтордун баары эле финишке жете берген жок. Себеби алар бурулганды үйрөнүшү керек экен.